Мына биз Екатеринбург шаарына кече учуп келдик. Мына ошо келебиз менен бүгүн эртең менен ушул биздин жанагы касча бастырды деген 3 баланы алып келип элчиликтин өкүлдөрү, консулдуктун өкүлдөрү биз менен жолугуштурду. Ушул Араван районунан экен үчөө тең. Алар менен сүйлөштүк. Алар менен сүйлөшүп бир 2 сааттай катуу талкуу болду. Алар болгон чындыктын баарын айтып беришти. Бизде ушул кармады, отургузду. Анан кандайдыр бир деңгээлде күч колдонуп басасыңар дешти деп катуу өзлөрүнүн пикирлерин айтышты. Бул биздин аброюбузга, кадыр баркыбызга шек келтире турган нерсе. Мындай кылбаш керек эле. Биз эч кандай мыйзам бузган жокпуз. Документтерибиз болсо жаныбызда, каттоодун убагында өткөнбүз деп ушундай бир жакшы нерселерди айтты. Эң негизгиси жанагы ошол окуя болгон окуяда Кыргызстандын 3 жараны катышкан экен. Эч кандай биз мыйзам тарабынан эч кандай бузулуу болбоптур. Анан бир жакшы да кубана турган нерсе бул жерде ошо Кыргызстандын Екатеринбургдагы консулунун милдетин аткаруучу Гүлнара Балтабаевна Нарматова айым көп иштерди жазып аткан экен. Алмаз мырза, вице-консул, булардын бардыгы укук коргоо, Свердлов облусунун укук коргоо органдарына кайрылып, ошол жанагы касча баскан балдардын укугун коргоо боюнча, аларга укук коргоо органдарынын күнөөлүү адамдарга тиешелүү чара көрүү боюнча каттарды жарыялап, ушундай бир көп иштер жазылган экен. Эми ошол каттардын жообун алып атат, аягына чейин алып бүтөбүз деп аракеттерди көрүп атышат. Андан тышкары бүгүн түшкө чукул биз ушул Свердлов облусунун акыйкатчысы, омбудсмени Татьяна Георгиевна Мерзликова менен жолугушуу болду. Ал киши да өзүнүн бир командасы менен бизде 5-6 киши кабыл алышты. Акыйкатчынын аппараты кабыл алды. Ал боюнча биз да ушул маселени Борбордук Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин ишин, Борбордук Азиядагы адам укуктарынын абалы боюнча биз маалымат бердик. Аны аябай катуу угушту. Андан тышкары ушул Кыргызстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын, анан Тажикстандын жарандарына жазылган жана андай туура эмес укук коргондордун аракеттери боюнча биз катуу талаптарды койдук. Татьяна Георгиевна жана анын командасы дагы бизге жоопторду берди. Татьяна Георгиевна бизге ачык айтты, биз муну колдобойбуз. Бул укук коргоо, Россиянын укук коргоо органдарынын чоң катасы, одон ката. Биз мындай иштерди экинчи тарыхта болтурбайбыз. Ал эми жана тиешелүү адамдар сөзсүз түрдө тиешелүү өзлөрүнүн жазасын алат деген жакшы сөзүн айтты. Жолугуш аябай бири-бирин сыйлашуу иретинде болду. Андан тышкары дагы кечинде болсо ошо диаспоранын өкүлдөрү, аксакалдар советтин мүчөлөрү менен жолугуп мына жаңы эле бүттү. Азыр жаңы эле 20 жыл, 30 жылдан бери ушу Россияда келип жашап аткан Кыргызстандын жана Россиянын жарандары аябай сонун өзлөрүнүн сунуштарын беришти. Алар Кыргызстанга инвестиция салайын деген бир жакшы ойлору бар экен, ниеттери бар экен. Бияктан орус жарандыгын алган кыргыздар бар экен, ушул бир акчасы бар. Ошол адамдарды алып барып инвестиция салабыз деген бир сунушун берип, ошолордун тизмесин тактап, Кудай берсе ошондой бир аракеттер башталды. Андан тышкары дагы аябай жакшы сунуштар айтылды. Мына биздин жарандарга дагы ушул Кыргызстандын ушул консулда Екатеринбург шаарындагы консулдугу дагы көп иштер жасап аткан экен. Ошо консулдардын айтканы боюнча, консулдукта иштеген юристтердин айтканы боюнча биздин граждандарга, кыргыз граждандарына аябай жакшы жеңилдиктер берилген экен. Мисалы, ошо ЕАЭБке, ошо таможенный союзга мүчө болгонубузга байланыштуу, ошо ЕАЭБке мүчө болгон мамлекеттердин ортосунда келишим бар экен, эмгек келишим бар экен. Ошо эмгек келишим негизинде эч кандай булар акча төлөшпөйт экен, патентке акча төлөшпөйт экен. Ал эми башка Өзбекстандын жарандары, Тажикстандын жарандары патентке ар бир ай сайын 7 миңден сом акча төлөшөт экен. Бул мен ойлойм, бул аябай кыргыз жарандары үчүн аябай чоң жеңилдик болуп эсептелет. Ошол эле андан тышкары азыр мына октябрь айында Россиянын ошол каттоо боюнча, регистрация боюнча закону дагы күчүнө кирген экен, дистанционный регистрация боюнча. Азыр эгер мурда ошол жашап аткан жерине барып, аларды алып келип, анан азап тартып, алардын макулдугун алып, анан алып келип каттоп бир айлап жүрбөй, дистанционный электронный каттоодон өткөрүп коет экен. Алардын макулдугун алып экен, документин алат экен, келип каттоодон электронный өтүп коет экен. Бул аябай чоң жеңилдик да. Ушинтип мындай элчилик аябай чоң иштер жасап аткан экен. Мына диаспоралардын аксакалдары келип айтты, бирөө дагы элчилик консулдун кызматкерлерин жаман деп айткан жок. Биз ушул
жүрөгүнөн иштеп атышат, аябай кечке чейин жардам берип атышат. Ушу консулдук келген үчүн ишибиз жеңилдеп калды деп, дайыма эшиктер ачык турат деп жакшы пикирлерин айтышты. Бизге аябай жакшы болду. Мен ойлойм эми дагы көптөгөн сунуштар айтылды, анын баарын биз дагы кошумча айтабыз.